Саламатсыздарбы урматтуу окурмандар. 2011-жылы Жогорку Кеңештин колдоосу менен Кыргыз элинин эки залкары Чыңгыз Айтматов жана Алыкул Осмоновдун урматына 12 декабрь улуттук адабият күнү деп белгиленген. Бул күнү 1950-жылы Алыкул Осмоновдун көзү өтсө, 1928-жылы Чыңгыз Айтматов жарык дүйнөгө келген. Жазуучунун ар бир чыгармасы окурмандар үчүн бөтөнчө. Чыгармасы көп тилдерде сүйлөгөн, адамдыкка адилетке үндөгөн, христиан, будда жана мусулман Айтматовду кимдер гана сүйбөгөн. Чыңгыз Айтматов кылымдын адам жашоосунун өзгөчө руханий сыймыгы, улутубуздун улуу символу, руханий ыйманы катары ааламга жар салып, кыргыздын саябандуу атын, нускалуу затын, дүйнөнүн түгөл бурчуна түрөк салдырып, кыргыз десе Чыңгыз деп, Чыңгыз десе кыргыз деген сөз калды. Кыргыз поэзиясынын классиги, улуу акын Алыкул Осмонов узакка созулган оорунун азабынан 35 жашында жарык дүйнө менен кош айтышкан. Мезгилерди алганы менен акындын ырлары азыркыга чейин таасирин, касиетин жоготпой келет. Алыкул Осмоновдун поэзия казынасынан ырас өмүр кандай кызга кандай аз, тагдыр ошол өлчөмүнөн көп кылбас, бирок чиркин аздыгына мейли эле, анын уктойт тездигинен катат баш. Бар болгула түгөнбөйлү курдаштар, узак болсун бул сапар, кылым бүтүп дүйнөдөн жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу жолдор бар.